аткарат. Мына казакты биз түш көрдүк. Казак кыргызга сын койду эле деп айттым эле го. Канча атың бар, канча малың бар, анан канча машинаң, үйүң бар деп эле. Канча кыргызың бар деп бир кезде сүйлөп калган депчи. Кордодубу? Эми ошол жалды басып өтөт да буларчы. Бул каалабайсың болчу нерсе. 20 метрде адам секирип өтпөйт да. Бир 20-30 шаг кылып өтөт да. Анысы кандай эми ушул мына Орта Азия биз басып өткөн сыноону басып өтөт. Кыргыз келип алды, кыргыз өзүн таанып алды. Казак жөнү бөлүнүп алган казакпыз деп. Бул Айкөл Манаста берилет. Кыргыз эле болгон депчи. Оюн болуп ошо үйлөнү тойдо. Аккас деп ат коюп казактар. Аккас, аккас. Каз ак болуп калып атпайбы? Аккас. Мына Аккас деген Аюнунда бир фирмасы бар. Алар деле ошо бир жерден алып койгондур. Акку дегенде эле Аккас деп ат коюп эле ошондон эле Аккас, 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 казак болуп калган экендер. Айкөл Манаста так берилет тарыхта. Ошондуктан булар кыргызмын деп, дүйнөлү кыргызмын деп мантра айтат дейт. Дүйнөлү кыргызга биз өз сыпатыбызга келбесек, ууру болсо, ушак айтсак, жалган айтсак, каяктан дүйнөлү жербейби? Энеси жалганчы болсо көңүлү ооругандай, атасы жалганчы болсо көңүлү ооругандай. Анысы кандай мына Улуу кыргыз анткени акыреттин ээси. Улуу кыргыз заманды жетектейт, улуу ойлорду айтып уютат, бийик ой айтып бийлик кылат. Буулуккан пенделерди улуулукка буруп тунат. Келиңиздер, мына дүйнөлү дүңгүрөп атат, буулугуп атат, бир мамлекет тынч эмес. Улуулукка өтсө гана тынчыган атат.